Аллах субхана тағала талант бир туганыбызга ийгилик берсин, жардам берсин. Биринчи айтарым, ушул кылып аткан ишиңизди уланта бериңиз, сабактарды уга бериңиз, башка нерсе менен алек болбой, дин таалимине, сабактарына кызыгууну эч качан таштабаш керек. Бул өзү ушу илимге кызыгып бир аз болсо дагы угуп туруу, бул жакшы нерсе. Бул жакшылыктын башаты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, эң жакшы амал ошо аз болсо дагы уланып турганы деген. Ошондуктан илимге кызыгып угуп атабыз. Анан албетте баардык нерселер бир убакытта боло калбайт. Жакшылык ушу менен келет. Адам баласы кичинекейден баштап анан көбөйүп, анан иманы бекемделе берет. Жанагындай кыйынчылыктан кутулуунун эң бирден бир чоң себеби ушул илимге байланып, анан ошо илим ээлери менен катнашта болуп туруу жакшы да. Албетте соц тармактан угуңуз жана ошондой эле колдон келсе илимдүү балдар менен байланышып, ошолор менен достошконго аракет кылыш керек. Анткени ошо адам баласынын досу, жакшы жолдошу жакшы таасир берет. Өзүнө окшогон түшүнүктүү достору болгон болсо, алар ошо жакшылыкка үндөйт. Анан кээде жанагындай жалкоолук, тажап кетүү болуп калса, ошолор жардам берип турат, үндөп турат. Ошонтип аракетин кылыш керек. Ошо айылда мечит болгон болсо, ошока барып каттасын, диний китептерди окусун, илимдүүлөр менен тез байланышсын, илим окуп, үйрөнүп, жанагындай динде кабары жок адамдарга даават кылып, китептерди сатып белек кылганга аракет кылсын. Мына ошентип алардын таасирленбей, балким аларга таасир бергенге аракет кылыш керек. Анан ошондо адам баласы дааваттын үстүндө жүрөт, иманы да күчөйүп турат. Аракет кылып. Анан эң негизгиси Кудай Таалага дуа кылыш керек, жардам сураш керек Алла Тааладан күндөр түндөр. 5 убакыт намазды окуп, арам нерселерден алыс болуп, Алла Таалага жалдырап дуа кылыш керек. Алла Таала диниме бекем кыл, кыйынчылыктан куткар, ошо досторума, туугандарыма, кошуналарыма туура түшүнүк бер, алардын жүрөгүнө исламды киргиз деп, ушундай аракеттерин көрө берсин. Анан Аллах субхана таала эртели кечпи сөзсүз түрдө ал адамга жакшылык берет. Аллаху алам.